Намаз оқып жатқанда, зам сүрө қошып оқып жатқанда, оқып жатқан сүрөсүн таппай қалам. Анан башка сүрөнү кошуп окуп кете берсе болобу? Же башынан ниет кылып окуш керекпи? Мен башынан ниет кылып окудум. Кандай болуп калат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул боюнча Алла Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла тубтилу а'малакум. Жасаган амалыңарды жокко чыгарбала деген аят бар. Бир нерсени баштадыңызбы, ошонун аягына чыгышыңыз керек. Өтөрүнө чыгыш керек. Ибадат маселесinde de ушундай. Ошон үчүн 2 рекет нафил намаз окуу бизге фарзбы же важиппи? Жок. Сүннөт же мустахаб ушундай болот. Кээ бир учурда сүннөт болот. Мисалы мешитке кирип барганда окуган бул сүннөт. Жөн эле мындай окуп коеюн десе бул мустахаб учурларда болот. Эгерде сиз Аллаху акбар деп баштадыңыз 2 рекет нафил намазды, же болбосо орозо кармоо. Сизге мына фарзбы, важиппи? Жок. Орозону кармап туруп нафил орозону кайра бузуп койсоңуз, кийинки күнү ошол орозону нафил орозону кармап берүү сизге эмне болуп калат? Важип болуп калат. Же 2 рекет нафил намазды баштап туруп кайра бузуп койгон болсоңуз, ошону кайра башына 2 рекет окуп берүү сизге эмне болуп калат? Важип, милдет болуп калат. Ошол сыяктуу намазды баштадыңызбы, аягына чейин чыгышыңыз керек. Ушул нерсени жакшы түшүнүп алалы. Намаздын ичинде фарз амалдар гана бузулса, демек намаз ичинде фарздарды оңой жаттап алсак болот. 12 эле фарз бар өзү. 12 фарзы 40 фарз деп коет го жалпы. Ошонун ичинде 12 фарз намаздыкы. Ошону жакшылап жаттап алсак, бүгүнкү күндө дүкөндөрдө толтура. 40 фарз барбы, бериңиздерчи, мен алып алайын деп үйүңүзгө алып барып илип коюп жаттап алсаңыз болот. Ошол 12 фарз бузулганда гана намаз бузулат. Ал эми важип амалдар бузула турган болсо, жаңылуу сеждесин аткарып коесуз. Сайда сахва деп коет. Жаңылуу сеждесин аткарып коесуз, намаз толук болот. Эми сиздин сурооңуз кыраат маселесинде болот. Айталы: Амма ятасаалуна анин набаил азим дегенден таппай калдыңыз. Эмне кыласыз? Хидаяда келет: Янтакилу иля аятин ухра, башка аятка өтүп кетиш керек деп. Демек, нар жакта вал асрга өтүп кетесиз. Же болбосо инна лил муттакина уландысына. Инна лил муттакина мафаза хадаиqa ва а'наба ва каваиба атраба деген сыяктуу бөлөк аятка улап, толуктап, анан эмне кыласыз? Намазыңызды аяктай бересиз. Эч кандай сайда сахва милдет эмес.